Мен чынын айтсам 9 жыл ата энем окутуп, биринчи алган айлыгым 1200 болгон да. Ошондо роса ыйлагым келгенде, азыр бара-бара айлыгыбыз көтөрүлүп, Садыр Жапаров колдоп, бизди 100%ке көтөрүлүп атат. Бул өтө кубанычтуу болот биз үчүн. Айлыгыбыз чындыгында өтө аз эле. 1,5, 8,5-дан 5,5-га чейин иштеп отуруп, 20 000 мисалы үчүн 20 000 айлык алсак, эртең 100% көтөрүлөт дегенден кийин 40 000 болуп калса, бул биз үчүн өтө кубанычтуу, өтө жакшы нерсе. Айлык өтө жакшы стимул берет. Себеби биз Баткен региону чет жакадагы регион болгонубуз үчүн дарыгерлер жетишсиз да. Айлык акы аз болгондугу үчүн көп дарыгерлер чет мамлекетке кетип калат, же шаарга кетип калат. Эл көп, бирок дарыгер аздыгы кыйналып калабыз да. Эгер көтөрүлүп кала турган болсо, өз ишибизди так кылып, мындайча айтканда, бир орууну жакшы караганга жетишебиз да. Азыр дарыгер жетишсиздик болгондугунан бир орууну көрүп, кайра аны чакырып көргөнгө очередь көп болуп, көрүнгүсү келбей кетип калат да. А дарыгерлер көбөйгөндө өз-өзүнүн ооруларыны жакшы көрүп, аягына чейин жакшы сапаттуу жумуш болот. Регистраторда медрегистратор кызматын өтөйм. Азыр айлыгыбыз эми Кудайга шүгүр аз эле дебейбиз, өзүбүзгө жетерлик, бирок азыр бүт жак көтөрүлгөнүнө байланыштуу бизге жетишпей калат да. Көбүнчө эми балдарыбыз деле бар дегендей, алар мектеп баскан турганы ошого көбүнчө жетпей калат. Анан азыр кечэтен бери ошо президенттин буйругу боюнча 100% медайымдардын, мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү деген угуп кубанып эле турабыз бардыгыбыз азыр. Апрелди күтүп атабыз буюрса чыдамсыздык менен. Биринчиден биз жаңылыкты мына абдан кубануу менен кабыл алдык. Себеп дегенде биз ошо өкмөт башчыбыз 50% дегенде биз 50%га болсо деле мындай кубанып атканбыз, бирок президентибиз кечээ курултайда абдан жакшы жаңылык айтты, 100%га көтөрүлөт депчи. Албетте бул биздин медицина кызматкерлери мындай өзгөчө кубануу менен кабыл алды. Себеп дегенде айлык маяна эң бир башкы кадрларды менен камсыздоодо башкы ролду ойнойт экен. Себеп дегенде облус боюнча дарыгерлердин жетишсиздиги 100 тегерегинде да. Бул да өзгөчө мына алыскы, тоолуу райондорго бир канча болсо ошол эмгек акынын көтөрүлгөнү дейм күч берет деп эсептейбиз. Азыр ушул айлык маяна көтөрүлгөндөн кийин мен ойлойм бул кээ бирки дарыгерлер, специалисттер келет депчи. Себеп дегенде бул өзгөчө айлык маянаны көтөрүшү жаш дарыгерлерге бир аз болсо дагы дем күч берет. Анан биздин стажы бар, категориясы бар, опыту бар дарыгерлер андан да көбүрөөк алышка туура келет да. Жакшы демде. Маянабыз да жакшы эле, жакшы көтөрүлгөн. Анан базар экономикасы болгонуна байланыштуу бардык эмелер, продукталар кымбаттап кеткенине байланыштуу уже бирдей болгону ойлоп калды да. Азыр биз ушу президентибиздин курултайда сүйлөгөн сөзүн угуп абдан кубандык мугалимдер. Негизинен баарыбыз абдан кубандык. Бул президентибиздин бул сөзү бизге мотивация дагы болду да. Анан ушул бүтүп жаткан окуучуларыбызга да, бүтүрүүчүлөрүбүзгө да мотивация болду го дейм. Себеби көп эле окуучуларыбыз бүтүп аткан, тандабай калышты эле да. Башка кесиптерге окусакпы, түйшүктүү, себеби мугалимдик кесип абдан түйшүктүү да. Түмөн түйшүктүү кесиптерде айлык маянасы аз дешкенинен президентибиздин курултайда сүйлөгөн сөзү абдан жакшы эме болду да. Мотивация берди баарына, мугалимдерге дагы, бүтүп аткан бүтүрүүчүлөрүбүзгө дагы, жалпы жаш мугалимдерге дагы, зарплатасы аз экен деп кетип аткан мугалимдерге дагы мотивация болду да. Бизде кайрадан ушул түйшүктүү кесибизде иштеп калышыбызга, мындайча айтсам, таяныч жөлөк да ушул сөз дагычы. Бир жагынан карасаң бул ардактуу кесип да. Ардактуу кесип бүт кесиптерди тарбиялаган кесип да. Мугалим бардык кесиптерди тарбиялайт экен. Түйшүктүү абдан. Азыркы муундун балдары да аябай кабыл алуулары башкача, өздөрү башкача аябай бат кыймылдашат, тез альфа муун деп коет, ушундай тез өнүгүп баратышат да. Потому что буква согласная. Согласна буква.